никенин ставкасы барбы дептир. Эми никеге берсе болот. Себеби азыр Кыргызстанда бир эле өтө чоң орган бар. 24 saat иштейт, бирок айлыгы жок иштейт да. Бул имамдар. Айлык берилбейт бизге. Иман фонду деп курулуп бир аз берип жүрдү, бирок алдан жоюлуп кетти. Анан ставка деген нерсе жок. Бирок көңүлдөн чыкканы берсе болот. Көңүлдөн чыкканы. Анан молдого берсе болобу, молдо эмне үчүн алат, молдого канча бериш керек деп сурат. Эми сурап калат канча бериш керек депчи. Эми аны мен айтам, сурап бергенче уруп бер депчи. Ошон үчүн көңүлдөн чыкканына бериш керек. Сен телефон чалып никени кыйып кой деп зар какшагаңды ал. Жок, мен жумушум бар эле, картошка чабышым керек деп койсо эмне болот? Канча деп сурай турган болсо, Мирбек Атабеков келсе канча сом бересиң? Ошончо берсең болот десе эмне кыласың? Мисалы үчүн $500 бересиңби? Деген сөз да. Ошон үчүн көңүлүңүздөн чыгарып берип кое бериңиз. Молдону эл камсыз кылыш керек. Себеби ал бала чакасы бар, анын деле аялы бар, кээ бир молдокелерде 2 аялы бар. Аларда эске алыш керек.